Assalamu alaikum. Бұл ақша социалдық төлемдерді, пособияларды төлөгөнгө же айлыкты жабыш үчүн же бюджетти колдоштон алынган жок. Бұл ақша сугат системасын кеңейтүү, сапатын көтөрүшүн алынып атат. Демек кайта турган акча. Мен муну колдойм. Азыр мына 114 миллиондон ашык акча алынып атат, туура, евродон ашык акча алынып атат. Бир суроо, мен коркконум эле ушулда акча келет, туура жакшы ниет менен келет, бирок уурдалып, желип кетип атат деген пикир дайыма айтылып жүрөт. Ошо уурдалбай турган, желбей турган мурдагыларга салыштырмалуу бир тыянактар болдубу? Механизмдер, гарантиялар барбы? Ушул боюнча ким айтып берет? Максаттуу колдонулат деген. Биз көтөрөбүз, сиздер алып келесиздер, кыла тургандар башка, бул аябай татаал процессте, комплекстүү. Албетте, Нуржигит Кадырович, биздин максатыбыз да ушул. Азыр өзүңүздөр айткандай, бул абдан маанилүү, 22 миң гектарга жакын. Эгерде жалпы ала турган болсок, бул айыл чарбадагы ошол азык-түлүк коопсуздугун камсыздаганга дагы абдан маанилүү долбоор. Ошон үчүн негизи эле бардык долбоорлорду биздин максатыбыз да ушул. Бардык жумуштарды ар бир тыйынды эсептеп 26 жылга, эгерде сиздер колдоп берсеңиздер, 26 жылга толук кызматты ушул жумуштардын баарын аткаруу. Жана албетте ар бир тыйындын сарпталышын көзөмөлдөө. Урматтуу министрдин орун басары, бул стандарттык жооп, бирок жакшылап мазга өстүрүм деп коет, бир креативдүү жол менен ушул жагын караңыздарчы. Анткени уурдалып желип кетип атат, чөнтөктөргө кетип атат, төлөгөн биздин мойнубузда калып атат, бул бар нерсе. Сиз айта албайсыз, гарантия бере албайсыз, Кыргызстанда уурдалбайт, сонун иштеп берет деген. Анткени адам фактору толтура. Экинчиси, мына кече Караколдо бир маалымат уктук, шаар өткөн жылы КМШнын маданият борбору болгон. Ошого байланыштуу бир топ каражат бөлүнгөн. Өткөн жылы коюлган 1400 лотоктор быйыл таш талканы чыгып калыптыр. Бул жака деле лоток аласыздар, туруп аласыздар. Ошондой бир өндүрүүчүлөрдүн кара тизмеси барбы? Булардын алыш керек, булардын албаш керек деп. Анан эртең бүрсү күнү жоо кеткенден кылычың ташка чап болбойлу. Каракол боюнча биз аркылуу өткөн жок бул мамлекет. Жо, мен айтып атам, Каракол ал жерде мэрди да күнөөлөгөн жокмун. Болгону өндүрүүчүлөр берген, тендерден уткандар. Бир жылы талкаланып калып атат. Ошентип силерди да алдап, жараксыз, сапасыз продукциясын өткөзүп жет деген кепилдик барбы? Биз биякта жана проект башталганда ушуле эми калоосу менен жогорку кеңештин депутаттары жанагы комиссияга кирсе, же башка жергиликтүү бийликтерден жана депутаттар кирсе, биз жана акты кол коюп атканда ошо комиссия киргизүүгө даярбыз, көзөмөл кичине эмере болсун деп, жакшыраак болсун деп. Только көзөмөлдөн эле башка биз карай албайбыз. А проект болсо жанагы проект институт жасаган, ал биздин жана Госстройдун расценкасы менен жазылат да. Реализация болгондо ошондо контролдоо болуш керекпиз да. Иши кылып, сылап, сыйпап, сырдап, анан тапшырып, мактангандан кийин ТЭЦК окшоп калбасын, Арistин проектлерин окшоп калбасын деген ойду айтып атам. Үчүнчү суроо. Жашыл мурас, жашыл Кыргызстан. Бири жогорку кеңештин токтому, бири президенттин идеясы, идеологиясы, туурабы? Быйыл дагы өткөн жылы 6 миллион бак эктик деди. Быйыл канча бак келип атат? Андан да маанилүүсү куурап калып атат. Жөн эле цифраны айтып коюп атабыз, статистика үчүн эгип атабыз. Сугат системасы кеңейип атабы? Жаңы бир түтүктөр тартыңыздарбы? Ушул боюнча маалымат бериңиздерчи. Нуржигит Кадырович, буга чейин сиздерге маалымат бергенбиз. Жалпысы Токой чарбасынан даярдалган 5 миллион 900 миң көчөттөр бар. Муну райондук администрациялар аркылуу жана айыл өкмөттөр аркылуу муну реализацияга даяр. Андан тышкары 2 миллионго жакын Токой чарбанын өзүнүн көчөттөрү дагы даяр. Биздин да максатыбыз албетте бул ошол өнүп кетиши, анан ошону көзөмөл кылуу. Жергиликтүү бүгүнкү күндө азыр экология жанагы жаратылыш министрлиги менен биргеликте жумушчу топ түзүлгөн, иш-чара пландары мерчемделген, ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Анан албетте бул жергиликтүү дагы бийлик менен биз дагы ошол сурандагы, анан ошол тапшырма дагы берилип атат, көзөмөлдө. Бул ошол өнүшүн дагы ошол көзөмөлдө. Эми бул көбүнчөсү Токой чарбасына тигилген көчөттөрдү биз өзүбүз көзөмөлдөп иш алып барабыз албетте. Түшүндүм, бирок Алмаз Темирбекович, сугат системасы боюнча айтып атам. Жаңы эгилген көчөттөргө суу керек, жөн эле эгип койгондон андан пайда жок, бат эле курап калат. Кайра банкрот болуп атпайсызбы? Ушул жагынан кандай иш болуп атат? Кеңейтиш боюнча системаны.
Эми биякта ар бир объектти өзгөчө карап атабыз. Жана эккен бактарды дагы биринчи суусун карап, анан кийин эгип атышат. Жалпы бир статистика бар, мынча километр жаңы түтүктөрдү койдук деген. Жанагы Жашыл Мурас боюнчабы же Жашыл Мурас, Жашыл Кыргызстан. жок, аякта көбүнчө ички чарба каналдарда, ошон үчүн биз анда такталуу маалымат жок. Дагы бир маселе, конкреттүү. Биз дагы деле колдоп беребиз, эгер ушул багытта каражат алсаңыздар. Мына Нокен тарапта 3 районду камтыган Чыңгыз Айтматов каналы бар. Эгерде ошону курсаңыздар, башталып, Айтматов өзү капсуласын салып берген экен. 18 000 гектар сугарылат болчу да. Ушуга ушундай каражат алып бүтүрсө болобу? Планда барбы? Чыңгыз Айтматов боюнча демилгечилер бар. Азыр биринчи вариантта насос, каскад насос станция деп каралган. Экинчиде азыр жанагы өз нугу менен аккан каналды карап атышат азыр. Аякта Кыргызстан бизден жанагы гарантияме бар, жанагы кому бар. Ошол киши азыр аракет кылып атат. Биз байланыштабыз ал киши менен. Рахмат, колдойбуз. Уурдабаңыздар, уурдатпаңыздар. Суранычым ошол.